1 миллион араб 11 миллион чет эл өлкөлүктү өзүнүн мамлекетинде башкарып атат. Эми бул невозможно башкарышчы. Бирок кантип башкарат? Анткени системага түшкөн жумуш. Кыргызстанга деле Бангладештен, Индиядан канча адам келип атат, туурабы? Канчасы мыйзам бузуп атат, такси кылып кетип атат, незаконно цехтерде иштеп атышат, туурабы? А бул жакта андай кылыш кыйын, даже кыла албайт дагы. Кантип 1 миллион адам 11 миллион адамды башкарып жатат? Система. Бул жакта ар бир камера сизди текшерип турат. Каяка барып атасыз, канча жүрүп атасыз, визаңыздын мөөнөтү канча калды. Мындай айтканда, сиздин жүргөн жериңиз камера, жүргөн жериңиз контроль. Эми бул жакта бизде Кыргызстанда ГКМБ деп коет го, бул жакта CID деген өздөрүнүн коргоо комитети бар. Алар мисалы курьер болуп иштеши мүмкүн, жөнөкөй машина менен жөн эле, может быть, пакистандык кийимди кийип алып көчөдө басып жүрүшү мүмкүн. Кедей адамга окшопчу. Бирок алар чыныгы айтканда, эмне деп коет эле? Шпиондор. Шпион деген болбойт, эми мамлекет укук коргоочулары. Ошондой кийинип алып, мисалы ким кандай жумуш кылып атат, мыйзамсызбы, мыйзамдуу текшерип турушат. Ошондуктан бул жакта дүйнө жүзү боюнча преступность почти нольго барабар.